Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер? Мен сиздерге азыр подложка боюнча кеңири сабак өтүп берейин. Анын үчүн биз мына главная вставка менюсунан, ал жерде менюлардан биз дизайн менюсуна киребиз. Ал эми бул жерден подложка дегенге киребиз. Подложка дегенге кирсек, бизде мына образец мындай болуп турат. Биз каалагандай. Эми бул жактан биз каалаган сөзүбүздү жазыш үчүн настраиваемая подложка дегенге киребиз. Бул жака киргенден кийин мына жерде без подложки деп турат. Эгерде рисунок десеңиз, мына рисунокту басып выбрать этип аласыз дагы. Сиз компьютериңизден каалаган сүрөттөрүңүздү дагы койсоңуз болот. Мына жерде низ файла дегенге кирсек, обзор, из файла дегенге кирсек, компьютериңиздин ичиндеги сүрөттөрдөн тандайсыз. Ар бир немеге обложка мына офистин немесин коюп кое турган болсок, ставитти басабыз. Окей. Мынакей биздин мына жерде көрүнбөгөн обложка мына жерде барагыбызда турат. Эми ушул эле жерге биз текст жаза турган болсок, подложкага киребиз. Настраиваемая подложка мына без подложки деп коеюн. Ал эми мына текст дегенди белгилесек, мына жакта каалаган бир сөздү жазайлы. Информатика деп жазып коелу. Информатика деп жазып, бул жактан калибри, бул жактан цветин карап туруп, размерин, бул жактан азыр боз түстө болуп атат. Эгерде мына сары же жашыл каалаган түстө жазып койсоңуз болот. Мына окейди басабыз. Мынакей информатика деген сөз бул жака жазылып калды. Көрдүңүзбү? Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ал эми мына подложканы жок кылыш үчүн аны дагы көрсөттүм. Удалить подложку дегенди басып койсоңуз дагы автоматтык түрдө жок болуп калат.